Салам достор, ушул инструментти ким билет? Мага окшогон өмүрүндө биринчи жолу көргөндөр барбы? Мен муну билбейт экем. Мына кече барып сатып алганда эле билдим. Буну калп деп коет экен. Бул калп деген топурактан жана кирпич жасалат экен да. Жана бышпаган кирпичтердичи. Обычный топурактан. Ушундай 5 көзү бар экен. Өзүнүн чанага окшоп жасап коюптур дагы. Сүйрөп барып туруп эле оңторуп мына жасайт экен. Буну эмне болуп жасап калдың дейт турган болсоңор, мына бул жерге бассейн казгам да мен. Узуну 25, ширинасы 6. Глубинасы 2,5 болчу. Четиндеги топурактарды түздөп мындай овальный кылганда топурактар жерге түштү дагы, ошондо 2,20, 2,30 болуп калды глубинасычы. Анан бул жерден ушунча топурак чыкты да. Бул топурактын примерно бир объему 10 ховадай чыгат. Анан жана экскаваторщик бул жерде казган киши. Буну чыгарып жок кылыш керек, бул топуракты эмне кылмак элем мен? Өсүмдүк өспөсө десем, примерно 20-25 миң берсең мен жүктөп берем ховаларга. Ар бир хова келип жүктөп кетиш эле бир 5 миң болот дейт. Анан аята эмне кылсам мен бул топуракты кантип жоготом деп бир-эки таанышыма чалдым. Топурак керек беле, келип алып кетпейсиңби десем, анын жүктөп кетиш керек да. Сен өзүң жүктөп алып келип берсең алат элем дегендей кылды. Анан жөн эле коозуңар го дедим дагы. Анан кирпичке токтолдум. Анан байкелер келди дагы. Кирпичиңди куюп беребиз, акчасын төлөсөң эле куюп беребиз дегенден мына жерде ушунча топурак турат. Кирпичти жасап баштадык эми. Кудайым буйруса бир жумалык иштейт. Ар бир кирпичти жасасак уже лалафого чыгарып койдук. Элдер чалып атышат. Ар бир кирпичтин баасы 8 сомдон болот. Эгерде кимге керек болгон болсо, кайрылып бересиңер. Жакшы на совестет жерге самандар түшүрүп койгонбуз. Саман менен сон кылып, качественный кылып жасап чыгарып беребиз. Примерно бир 20 миң кирпич чыгат болуш керек. Ошо кимге керек болсо кайрылып бересиңер. Салам достор, ушул инструментти ким билет? Мага окшогон өмүрүндө биринчи жолу көргөндөр барбы? Мен муну билбейт экем. Мына кече барып сатып алганда эле билдим. Буну калп деп коет экен. Бул калп деген топурактан жана кирпич жасалат экен да. Жана бышпаган кирпичтердичи. Обычный топурактан. Ушундай 5 көзү бар экен. Өзүнүн чанага окшоп жасап коюптур дагы. Сүйрөп барып туруп эле оңторуп мына жасайт экен. Буну эмне болуп жасап калдың дейт турган болсоңор, мына бул жерге бассейн казгам да мен. Узуну 25, ширинасы 6. Глубинасы 2,5 болчу. Четиндеги топурактарды түздөп мындай овальный кылганда топурактар жерге түштү дагы, ошондо 2,20, 2,30 болуп калды глубинасычы. Анан бул жерден ушунча топурак чыкты да. Бул топурактын примерно бир объему 10 ховадай чыгат. Анан жана экскаваторщик бул жерде казган киши. Буну чыгарып жок кылыш керек, бул топуракты эмне кылмак элем мен? Өсүмдүк өспөсө десем, примерно 20-25 миң берсең мен жүктөп берем ховаларга.